Саламатсыңарбы, кымбаттуу 9 класстын окуучулары. Бүгүн биз көптөгөн окуучулардын сурануусу боюнча жана кээ бир окуучулардын кыргыз тил илиминдеги тыныш белгилерди туура эмес коюп алуусунан улам бүгүнкү сабакта биз тыныш белгилери боюнча сабакты өтмөкчүбүз. Өзүңөргө маалым болгондой, тил илиминде көптөгөн тыныш белгилер бар. Дал ошол тыныш белгилерди туура коюуну, кайсыл учурда жана кандай шартта кантип коюлат, эмнеден кийин, кайсыдан кийин коюлат деген суроолорду коюп, бүгүн дал ушул тил илиминдеги тыныш белгилер боюнча ар бирине токтолуп, мисал келтирип кетели. Биз алгач буну баштоодо биз чекиттен баштайлы, себеби чекит эң маанилүүлөрдүн бири болот. Мисалы, сүйлөмдүн аягына сөзсүз түрдө чекит коюлат. Бул баардыгыңарга маалым. Мисалы, кечкирди, сыналгыдан концерт көрдүк дегенде бүткөн бир ой толук берилгенден кийин сөзсүз түрдө чекит коюлат. Андан кийин кыскартылган сөздөргө коюлат. Мисалы, Т. Жапаров дегенде сөз кыскартабыз, же болбосо жана башка ушул сыяктуу деген сөздү кыскартсак дагы Ж дегенден кийин ар бир баш тамгасын жазып туруп кичинекей тамга менен сөзсүз түрдө анан ошол жерге чекит коюп койсок, бул кыскартылып жазылган болот. Кийинки бизден бул чекиттин дагы коюлуш шарттарынын бири санактан кийин коюлат. Мисалы 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген санакта эмес. Мисалы 1 кыргыз тили, 2 алгебра, 3 тарых, 4 араб тили, 5 деп ушинтип белгилеп кете турган болсок, сөзсүз түрдө чекит коюлат. Бул биринчи тыныш белги болду. Ал эми биздин экинчи тыныш белгибиз кош чекит болмокчу. Кош чекит бирөөнүн айткан сөзүнөн кийин сөзсүз түрдө кош чекит коюлат. Биз буну кош чекитти көптөгөн жат жазууларда жана текшерүү жат жазууларында колдонуп келебиз. Мисалы, чоң атам ит адамдын досу дейт дегенде биз чоң атам дегенден кийин сөзсүз түрдө кош чекит коебуз. Кийинки биздин тыныш белги көп чекит боюнча болмокчу. Айтайын деген ой толук айтылбай калганда сөзсүз түрдө көп чекит коюлат. Мисалы, кечип калдыңбы, калп дегенден кийин адамдын айтайын деген ою толук бүтпөгөндө сөзсүз түрдө ал жерде көп маани жатат деген маанини берет. Ошондо биз бул жерге көп чекит коебуз. Көп чекит дегенде 5-6 чекит эмес, 3 гана чекит коюлат. Мисалы, кийинкиси калтырылган тамганын же болбосо сөздүн ордуна коюлат. Мисалы, табышмактарды же болбосо көбүнчө табышмактарда колдонулат. Ушул сыяктуу бир баш тамганы жазып туруп ортосуна чекит коюп туруп, кийинки тамганы жазып кете турган болсок, бул жерде сөзсүз түрдө сөз же тамга бар деген билдирет. Мисалы, баарынан эмне күчтүү деп туруп, жообун эң башкы жана аягын кылсак, ортоңку 3 тамганы коюп, ошонун жообун табат. Бул жерде ушул көп чекит коюлат. Бул жерде жанагы бүткөн ой толук айтылбай калгандыктан 3 чекит койдук. Бул жерде 3 чекиттен дагы көп чекит болушу мүмкүн. Кийинки биздин тыныш белги суроо белгиси болмокчу. Суроолуу сүйлөмдүн аягына сөзсүз түрдө суроо коюлат. Биз сүйлөгөндө же болбосо кандайдыр бир сурообузга жооп алуу максатында жаза турган болсок, же болбосо айта турган болсок, сөзсүз түрдө аягына суроо белгисин коебуз. Мисалы, жете атаңды билесиңби дей турган болсок, биз бул суроо аркылуу кандайдыр бир экинчи жактан, экинчи адамдан сөзсүз түрдө бир жооп алууну талап кылгандай сүйлөмдөн кийин сөзсүз түрдө биз суроо белгисин коюшубуз керек. Кийинки биздин тыныш белги илеп белгиси болмокчу. Бул илеп сүйлөмдүн аягына коюлат. Мисалы, дүйнөдө тынчтык болсун, мен кыргызстандыкмын, мен жакшы окуймун, жана башка ушул сыяктуу сүйлөмдөрдө күчтүү сезим менен айтылгандан кийин илеп белгиси коюлат. Андан кийинки биздин тырмакча, бул аталыштарды жазууда коюлат. Мисалы, Байчишекей журналы, Назик бүй тобу, биринчиси бул ушундайларды коюлса, экинчиси бөтөн сөздөрдү татаал сөздөн ажыратып жазууда колдонулат. Мисалы, атам балам суу алып келчи деди деп. Бул жерде бөтөн сөздөрдү төл сөздөн ажыратып жазууда гана коюлат. Биз бөтөн сөз менен төл сөздү кийинки сабакта кененирээк айтып беребиз. Ошондуктан биз кийинки тыныш белгиге өтө берели. Кийинки биздин тыныш белгибиз каша. Бул каша сөзсүз түрдө кошумча маалыматты берүүдө колдонуп келебиз. Мисалы, класста 17 бала окуйт дей турган болсок,
Biz сөзсүз түрдө кайсы класста экенин так бериш үчүн, кошумча берип коюш үчүн биз ошонун кашанын ичине мисалы 9-В класс же болбосо 9А же 9Б дей турган болсок, дал ушинтип кашага берип койсок, бул жеткиликтүү жана кошумча маалымат катары кашанын ичинде кетет. Кийинкиси текстеги мааниси түшүнүксүз сөздөр чечмелөөдө. Мисалы кымызды чаначка куюшат деп жазсак, кээ бирлер чанаш деген сөз эмне экенин түшүнбөй калышы мүмкүн. Дал ошол чанаш деген сөздү түшүндүрүш үчүн биз кашанын ичине териден жасалган идиш деп койсок, ошол адамга чанаш эмне экени түшүнүктүү болуп кетет. Бирок кээ бирки учурда адашып кеткенде кашага алып кое турган болсок, бул ката болуп эсептелбейт албетте. Биз ушундай эки жагдайда койсок болот. Кийинкиси биздин тыныш белгибиз дефис, мындайча айтканда кыска сызык, ирееттик сан цифра менен берилсе, мисалы 3-класс ынчы мүчөсүндагы берет деп айтсак болот. Мисалы 3-класс 1-күн 2017 жыл деп ар бир сүйлөмдөн кийин ынчы мүчөсүнө же болбосо таандык мүчө катары деп айтсак болот. Бирок жазганда таандык мүчө катары деп жазбайбыз, себеби 3 дегенден кийин же болбосо 9-класс дегенде 9-класс деп жазып кетебиз. Бул ынчы мүчөсүн берет. Кийинкиси бул кайталанган сөздөрдүн ортосуна коюлат сөзсүз түрдө. Таш-тарс, кабат-кабат, мый-мый, ушул сыяктуу сөздөрдө сөзсүз түрдө ортосунда койбосок болбойт. Бул кыргыз тилиндеги тыныш белгилердин коюлушунун шарттарынын бири. Кийинки бул кош сөздөрдүн ортосуна коюлат. 3-4, тамак-аш, ата-эне жана ушул сыяктуу сөздөрдө коюлат, себеби булар кош сөздөр болот. Кош сөздөрдүн ортосунда ушундай дефис коюлат. Кийинкиси бул сызыкча. Узун сызык дефиске айырмаланып, бул узунураак коюлат. Сөздөрдүн маанисин чечкенде коюлат. Мисалы, китеп, билим, булагы. Мурунку сабакта биз бул баягы жана баян добушту өткөнбүз. Мисалы, китеп, билим, булагы дегенде синтаксистик талдоо жүргүзө турган болсо, китеп бул ээси болсо, билим булагы деген бул баянdoочу болуп кетет. Себеби унун ортосунда сызыкча коюлду. Анан өзүңөргө маалым болгондой, биздин текшерүү жат жазуу жана чейрек жат жазууларда көп жаздырдым. Дал ошондо адамдардын сүйлөшүүсү же болбосо башкача айтканда диалогторду жазууда сөзсүз түрдө коюлат. Мисалы, саламатсызбы, саламатчылык дегенде бир-эки адамдын сүйлөшүүсү же болбосо ирети менен кете турган болсо, сөзсүз түрдө узун сызык же болбосо сызыкча коюшубуз керек. Кийинкиси мүчөлөрдү жазганда колдонулат. Сөзсүз түрдө жана ташымалда же болбосо мүчөлөргө ажыратканда же муунга ажыратканда сөзсүз түрдө колдонулат. Бул жерде мисалы лар, ынчы, дай деген мүчөлөрдү колдондук. Кээде ташымалда дагы сөзсүз түрдө ушундай узун сызыкты коюп кетебиз. Кийинки биздин тыныш белгибиз үтүр болмокчу. Бул үтүр өзүңөргө маалым болгондой татаал сүйлөмдөгү жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосуна коюлуп сүйлөмдү ажыратып турат. Биз синтаксис талдоо жүргүзгөндө дал ушул үтүргө маани берип, ар бир коюлган жөнөкөй сүйлөмдөн курулуп татаал сүйлөмгө айланган сүйлөмдүн ар бирин башкача айтканда үтүр коюлганга чейинки жөнөкөй сүйлөмдү өз алдынча синтаксис талдоо жүргүзөбүз. Бул силерге кошумча маалымат. Мисалы, эне сүтү бойдо өстүрөт, ийне тили ойдо өстүрөт. Бул жерде эки жөнөкөй сүйлөм биригип келип татаал сүйлөмдү берип отурат. Дал ушул жерде бүткөн бир ойду эне сүтү бойдо өстүрсө деп койсок, ой бүтпөй калат дагы. Бул кийинкиси эне тилди деп экөө биригип туруп бир маанини берип, ортосуна дал ушул жерге бир үтүр коюлуп кетти. Анан сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн ажыратат. Мисалы, көк, кызыл, сары түстөгү шарлар сатылды деп санак иретинде кете турган болсо, баягы эсиңерде болсо керек, мен силерге 30 сөздөн ашык сүйлөмдү жазгыла дегенде кээ бир балдар санак иретинде ак, кызыл, жашыл 1 2 3 4 5 6 7 8 деп санады деп ушул сыяктуу сүйлөмдөрдү түзгөнүңөр эсиме түшүп кетти. Дал ошол учурда дагы үтүр коюлат. Анан башкаларга кайрылганда сөз коюлат. Мындайча айтканда каратма сөздө коюлат. Апа, мен сизди абдан жакшы көрөм. Же болбосо, агай, мен бүгүн тапшырманы аткарып болдум дей турган болсок дагы сөзсүз түрдө башына ушундай үтүр коюлат.
Балдар, бүгүнкү сабагыбызда дал ушул кыргыз тил илиминдеги тыныш белгилери боюнча аздыр көптүр кеп кылдык. Дал бүгүнкү сабактан кийин силер кыргыз тил илиминдеги грамматика бөлүмүндө же болбосо жазуу бөлүмүндө ушул тыныш белгилерди туура коюп, ар бир сүйлөм түзгөндө ушул тыныш белгилерди колдон келишинче пайдаланып, алган бинимиңерди мындан да өркүндөтүп кетесиңер деп ишенем. Эми силерге үйгө тапшырма узун сүйлөм түзүп туруп, бир же болбосо бир же эки сүйлөм түзүп туруп, ошол эки сүйлөмдүн ичине бардык ушул мен жогоруда белгилеп кеткен 10 тыныш белгилерди катыштырып сүйлөм түзүп көргүлөчү. Албетте бул сүйлөмдү түзүш аябай татаал. Ошондуктан мен силерге мажбурлабайм. Өзүңөрдүн колуңардын келишинче ушул тыныш белгилерди жогоруда айтып өткөндөй шарттары менен коюп көргүлө. Эгерде коюлбай калган тыныш белгилер болсо, ушул сүйлөмдүн этегине, кашанын ичине ушундай жазып туруп, ушул тыныш белгилер коюлган жок. Алды жагына болсо ушул тыныш белгилерди бул сүйлөмүмдө колдондум деп туруп, болгону бир гана узун сүйлөм жазгыла. Себеби бул көп сүйлөм биригине болбойт. Себеби тыныш белгилерди баарын коюш үчүн көптөгөн сөздөрдү курап чыгышыңар керек. Бүгүнкү тапшырма дайым болду деп ишенем. Күнүңөр көңүлдүү өтсүн. Ар бириңерге ийгилик каалап, тапшырманы кеч күтөм. Саламатта тургула.